Элибизде канча пенсионер бар экен. Бирок санап чыксак, мына 805 миң киши бар экен. Бул пенсионерлерибиз. Ош облусунун жана Ош шаарынын тургундарынын катышуусунда элдик жыйын өттү. Ага Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчисинин орун басары, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын начальниги Азамат Кадыралиев жана тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү катышты. Алгач жыйындын максаты тууралуу Азамат Кадыралиев айтып өттү. Эң негизгиси эмне болду? Бул чек ара маселеси чечилди. Өзүңүздөр билесиңер, 22-жыл 3 ноябрда мына Кыргыз, Өзбек чек арасы толугу менен чечилди. Анан ушул жылы 12 мартта Тажикстандын президенти иш сапары менен келди, Бишкекке, ошол жерде анан кол коюлду. Тарыхый документтерге кол коюлду. Ал жерде Өзбек, Тажик, Кыргыз чек араларынын бүт маселеси бар, бүтүп чечилди. Ошон менен мына чек ара маселеси болбойт деп, эң башкысы ушу Кыргыз мамлекеттин аймактык бүтүндүккө ээ болду деп айтсак болот. Элдик жыйын катышуучулардын суроолору менен андан ары уланды. Жеңишбек Токторбаев бизге айтты, каражат жок деп. Сиз азыр айттыңыз, каражатыбыз көп деп. Сизден сураныч, бизге мектеп өтө зарыл. Бирок менен суроо болбоду азыр. Ушул мектеп эмне болду? Ошол мектепке келерки ушул тетууга кирип салып беребиз. Жыйында жол, таза суу, мектеп, бала бакча жана жер участокторун бөлүп берүү тууралуу маселелер айтылды. Жергиликтүүлөр үчүн бул көйгөйлөрдү түз жеткирүүнүн мүмкүнчүлүктүү аянтчасы болду. Өз кезегинде маселелерди чечүү боюнча тиешелүү министрликтер да жеринде жооп беришти. Мен өзүмө көтөргөн маселем биздин Ош Кара Суу жолунун мына 90 жылдыгына карата каражат жетишпей атат. Анан ошону өткөндө 5 айылында кирпич заводу ачылышы болуп, президентибиз келип, президентибиз жолдорубузду көрүп, биздеги Кара Сууга чейин түшүп барып келип, жолдордун акыбалын көрүп, силер биринчи категориядагы Ош Кара Суу жолу экен, сиздерге ушул Кара Суунун 90 жылдыгына карата ушу жолдорду бүтүрүп алышыңарга деп жолдун өзүнө 1 миллиард сом обещат кылган эле. Мен азыр ошол акчаны мына министрлердин алдында ушул акчаны тездетип бергиле. Эртең күзүндө эле биздин Кара Суунун 90 жылдыгы тою болот. Ошонго чейин кыла турган иштерибиз көп деп ушул вопросту көтөрүп суранып кеттим. Анан мындай 30 жылдан бери бизди туңгуюктан чыкпай жашаганбыз. Мына азыр Аллага шүгүр келтиришибиз керек. Мына 30 жылдан бери бизи бир башка мамлекет басып алган эмес. Өзүбүздө эле ички тартип интизамыбыз жоктугунан ушундай туңгуюкта жүргөнбүз. Мына иштесе болот экен, иштегенди көрсөтүп атат. Президентке, президенттин командасына, ошондой эле Камчыбек Кыдыршаевичка өтө чоң иштерди жасап атат. Мен биздин Төлөкөн айылында ушул мурда айыл өкмөттөр иштеп жүргөндө ошо коррупция аябай гүлдөгөн чындыгында. Ошо жерди сатышкан, ар бир 5 сотук жер сатылып, ким акча бергендер алып жүргөн. Акча бере албагандар, ошол кезде сураган акчаларды таба албагандар алган эмес. Ошол кезде баягы сатып алып иштеп калгандар кийин баягы неме өзгөрүп, бийлик өзгөрүп. Садыр Ножокожоевич келгенде ошо үй салып алгандар мейлем кыйналбасын, үй салып алышты, тыйын тыпырлары кетишти. Мунапс жарап, мунапс берейин деп, мунапс берген, ошо мунапстын негизинде ошо мурдагы алгандар алып неме документтештирип алды. А бирок биз эми баягы койчу баягы закондуу түрдө бул себеп дегенде бул жер маселеси сот аркылуу болгон. Мурда үй салгандарга сот чечим чыгарган, бузулсун деп. Андан көрө биз эми кой ушу закондуу түрдө чекти алайлы, биз эми кийин дагы мындай жаман немеге түшүп кеп калбайлы деп чек ала албай келгенбиз. Чек ала албай келип күткөнбүз. Убакыт өтө бер, мынакей күндөн күнгө, айдан айга өтүп атат, бирок ушу чек маселе чечилбей атат. Бүгүнкү ошо Азамат Сактанбековичтен сураганыбыз ушул маселени, ал жер чек бере турган жер баягыда айдак жер эмес. Жерибиз бөлүп берип, ушу тездетсе эле, баягы трансформация чыгарыш керек экен, ушуну кылып берсе эле болду, биздин үмүтүбүз ошо. Элдик жыйындын катышуучулары жашаган аймагындагы маселелерди көтөрүп, алардын чечүүсүн тиешелүү кызматтар менен бирге талкуулашты. Ар бир аймактын көйгөйлөрү жеринде каралып чечиле тургандыгын президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыгынын начальниги Азамат Кадыралиев билдирип өттү. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Балыкчы Кочкор өзүбүздүн каражатыбыз менен, акчабыз менен темир жол салынып атат. Бул андай көрүнгөн эмес болчу 30 жылдын ичинде.